Buraya деген күнігі саат 10-дан баштап кешкі саат 7-ге чейин иштей берет да байке. Zaten boşanacaksanız ушул убакытта даярдап, как раз новый билеттерин сразу барабанга салам да. Номерин болсо накладной жазып коем сизге, чтобы не потеряли байке. Анан 12 миң сом сертификатыңызды ашайын азыр бир жылга. Анан курьер могу субботага чейин байке сураштырып, бара кеп кылып көрбөйсүзбү? Пенсиягабы? Байке аны момне уксашы. Мен азыр деген субботага сизге ишенип анда сизге бул жака биринчи же хотя бы 2 жылга чейин билеттерин салып, анан жадардан субботага берип коем, нарында УКМК Казакстан Республикасынын жарандары тарабынан уюштурулган Бишкек шаарындагы кол борбордун кызматкерлерин кармоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын УКМК кибер алдамчылык боюнча мыйзамсыз аракеттердин алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча системалуу иштердин жүрүшүндө Бишкек шаарында жетекчилери Казакстан Республикасынын жарандары болгон кол борбордун иштеп жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Ошентип кол борбордун кызматкерлери Кыргыз Республикасынын жана Казакстан Республикасынын жарандарын биологиялык активдүү кошулмаларды жана тиричилик техникасын сатып алууга көндүрүү максатында системалуу түрдө психологиялык таасир тийгизип, андан соң алардын ишенимине ээ болуп, кардарларды лотерея билеттерин сатып алуу зарылдыгына ынандырышкан. Анда белгилүү бир эсептерге акча каражаттары которгондо утушка ээ болуу мүмкүнчүлүгү бир нече эсеге жогорулай тургандыгы айтылып, бирок аталган борбор тиешелүү салык органдарында каттоодон өткөн эмес жана лотерея өткөрүүгө лицензиясы жок болгон. Ошондой эле операторлор барибарда тутумун пайдаланышкан, алыскы чалуулар үчүн IP телефония аталган кол борбордун бардык серверлери жана маалымат базалары Казакстан Республикасынын аймагында жайгашканы аныкталган. Кол борбордун ичинде мамлекеттер аралык уюшкан кылмыштуу схеманы камтыган белгилери бар. Ал байланыштын заманбап каражаттарын жана финансылык пайда табуу максатында жарандардын аң сезимин манипуляциялоо ыкмаларын колдонот. Ошондой эле бул схеманын курмандыктарынын басымдуу бөлүгү улгайган курактагы адамдар болгондугун белгилей кетүү керек. Жүргүзүлгөн тинтүү иш-чараларынын натыйжасында кол борбордун 43 кызматкери, анын ичинен 4 жашы жетелек кармалып, Кыргыз Республикасынын УКМКга жеткирилген. Уюмдун ишине тиешеси бар 43 уюлдук телефон, 78 ноутбук жана ар кандай документтер алынган. Учурда тергөө иштери улантылып жатат. Buraya деген күнігі саат 10-дан баштап кешкі саат 7-ге чейин иштей берет да байке. Zaten boşanacaksanız ушул убакытта даярдап, как раз новый билеттерин сразу барабанга салам да. Номерин болсо накладной жазып коем сизге, чтобы не потеряли байке. Анан 12 миң сом сертификатыңызды ашайын азыр бир жылга. Анан курьер могу субботага чейин байке сураштырып, бара кеп кылып көрбөйсүзбү? Пенсиягабы? Байке аны момне уксашы. Мен азыр деген субботага сизге ишенип анда сизге бул жака биринчи же хотя бы 2 жылга чейин билеттерин салып, анан жадардан субботага берип коем, нарында